Кыргызстан агрардык өлкө. Биздин айыл чарба экономикада алдыңкы чөйрөлөрдүн бири болуп саналат. Өлкөнүн жашоочуларынын 65% агрардык сектор менен алектенишет. Бул маалыматтар Кыргызстандын айыл чарбасы экономикалык гана эмес, жогорку социалдык жана саясий маани бергенин көрсөтүп турат. Ошондуктан президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун приоритеттүү маселелердин бири ирригациялык системаны калыбына келтирүү жана өнүктүрүү болуп саналат. Премьер-министр болуп иштеп турганда эле бул көйгөйдүн үстүндө иштей баштаган. Ким депутаттар болбосун, буну бекемдеп, системаны орнотуп астыга жылдырыш менен. Сооронбай Жээнбековдун өкмөтүндө ирригацияны өнүктүрүү программасы кабыл алынган. Келерки 10 жыл ичинде 46 ирригациялык суу чарба объектилери 3 этап менен курулуп, 50 гектар жердин мелиорациясы жакшыртылат. Бул объектилерди куруу үчүн 58,8 миллиард сом керектелет. Ирригацияны өнүктүрүү программасы бюджеттик ресурстан тышкары кошумча каржыланат. Кытай грантынын каражатына 6 объект, дагы бир объекттин салынышын Исламдык өнүгүү банкы өзүнө алды. Көлөмү боюнча эң чоң долбоорлордун бири Баткен облусундагы Бүргөндү 2 конушундагы ирригациялык системасын куруу эсептелет. Бул маселе 10 жылдап көтөрүлгөнү менен коррупциялык аракеттерден улам чечилбей келген. Маселенин ордунан жылдыр үчүн айыл чарбаны түшүнгөн, айыл жашоочуларынын көйгөйлөрүн жана эң башкысы өз элинин тагдыры үчүн күйгөн адам керек. Ал Сооронбай Жээнбеков. Долбоордун алкагында жалпы узундугу 1500 метр болгон 2 суу сактагыч, узундугу 3200 метр болгон магистралдык канал курулган. Мунун арты менен болжолдуу 4000 гектар такыр жер эми сугат жерлерине айланат. Гөндүн массивин 3,5 гектар жер кыска мөөнөттө суу жеткизет деп. Кээ каршы чыкканда да болгон. Бирок президенттин өзгөчө көзөмөлү менен каражаттар табылып, мына бүгүн Кудайга шүгүр, баардыгыбыз тең өтө чоң кубаныч менен жақсы сүйініш менен мына ушу ачылышына күбө болуп атабыз, урматтуу агайын туугандар. Бул ирригациялык система чоң экономикалык мааниге гана эмес, стратегиялык мааниси зор. Анткени ал кайсыл бир деңгээлде чегара коопсуздук маселесин чечет. Бул жерде Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда 17 чакырым аралыкта чегара өтөт. Бүргөндү 2 конушунда жергиликтүү жашоочуларына жер тилкесин таратуу 2003 жылда эле башталган, бирок суунун жоктугуна байланыштуу элдер үй салганга шашылган эмес. Учурда бул жерге көчүп келгиси келгендер арбын. Аны кесесиң мыналарды. Ашчасын алып ташайсың. Эсенбек Абдилов жаңы жерге алгачкы көчүп келгендердин бири. Фермердин алдында эми чоң пландары бар. Ал бул жерде жүзүм өстүргүсү келет. Анын үчүн бардык шарттары бар. Климаты ага кошумча жакшы сугат суусу менен камсыз болот. 2 километр жерден, почти 1 километр ашык жерден келгише бая күн ысык, жайылып келгенде суу жылуу болуп калганда, анан көлгө топтоп туруп кечеси коюп турганбыз. Ага чейин ташып куюп жүргөнбүз да. Машина менен ташып муздак сууду. Азыр эми мына суу өкмөт башчыбыз суу берди быйылкы жылда. Ошону менен жакшы жетилип атат да азыр көчөттөрчү. Жаңы өздөштүрүлгөн 3500 гектар жерден 1200 гектары турак жай үчүн берилет. Бул жерде 3500 үй бүлө жер тилкесин алышат. Жерлердин калган бөлүгү айыл чарбага, бакчага жана жер жемиш өсүмдүктөрүнө багышталган кооперативтерге бөлүнүп берилет. Жергиликтүү элдер бүгүнкү күндө эле жашоолору оңунан өзгөрүлгөнүн айтышат. Каналдар жок эле. Биз келгенден кийин 2011 жылдары анан мына каналдар курула баштады. Ошол азыр жакшы шартыбыз, мектеп бар айылда, балдар мектепте окушат. Көптөн бери бүтпөй келе жаткан Баткен облусунун Карагыштак Боз каналдын дагы жаңга киришине үмүт пайда болду. Ал 2003 жылы ашарык мас менен курула баштаган жана ал 15 жылга чейин созулуп кеткен. Сооронбай Жээнбеков гана бул маселени мамлекеттик деңгээлге алып чыгып, ага 90 миллион сом каражат бөлүнгөн. Эми бул жерден узундугу 14 километрден ашык канал курулуп, 1300 гектар жерди суу менен камсыз кылат. Жергиликтүү жашоочулар бул долбоордун ишке ашуусуна ишенип, жаңы жерлерге жайланыша баштады. Эми Кудай кааласа суу болсо, көгентегин көктөйт да Кудай кааласа. Каналдын курулушу мына бүтүшүнү чын күтүп атабыз, тезирээк бүтүп калса экен деп. Суу бар жерде жашоо болот. Жакын арада Сооронбай Жээнбековдун ирригациялык программасынын аркасында Баткен облусунда эле 8 ири объектилер ишке берилет. Натыйжада облус 30 000 гектар сугат жерлерине ээ болот. Аны менен 10 000 адам бюджетин оңдоп алышат. Анын артынан жергиликтүү казынага кошумча каражат түшөт.
Сооронбай Жээнбековдун ирригациялык программасы өлкөнүн дээрлик бардык региондорун камтыйт. Ишке берилгенден тарта оңдолбой турган суу объектилери реабилитацияланды. Алардын бири Нарын облусундагы чоң Бактыгул каналы. Ал 1960 жылы салынган. Акыркы 50 жылдан ашуун убакыттын ичинде объектиде биринчи жолу реабилитация иштери жүргүзүлө баштады. Ал аяктар менен каналдын өткөрүү мүмкүнчүлүгү 3 эсе жогорулайт. Жалпы Нарын облусу боюнча өкмөттүк ирригациялык программасына 9 суу объектиси кирген. Реабилитациядан өткөндөн кийин облус 6000 гектар жаңы сугат жерлерин алат. 4000 гектар жерге сугат суусу жетишүүсү жакшыртылат. Бул жакшы түшүм алуу адамдардын бейкутчулукта жашоосунун кепилдиги. Республикада ирригация боюнча программаларды ишке ашыруунун алкагында айылдарда 250 миңге жакын иш орундары түзүлөт. Ирригациялык тармакты жакшыртуу агрардык экономиканын негизи, азык-түлүк программасын чечүүнүн жолу. Сооронбай Жээнбеков премьер-министрдин кызматына келери менен бул проблеманы чече баштаган. Ошонусу менен ал келечекте караган чарбалык тажрыйбалуулугун көрсөткөн. Ал эми ишке ашкан ири суу долбоорлору анын принципиалдуулугу, чынчыл жана жоопкерчиликтүү экендигин көрсөтүп, эл алдында алган жоопкерчиликтердин натыйжасы болуп калган. Сооронбай Жээнбеков мамлекеттин көйгөйлөрүн гана эмес, аларды кантип чечүү жолдорун дагы мыкты билет. Elge emne gerek, bul yol gerek. Elge bul больница gerek, taza su gerek, suga su gerek, zetsat gerek. Ay çarvasına, ölümsüne arzan satılgan kripler gerek. Buna şunun bardığı oyunçaten bizde programmamızda bardığı barmatlar aytılganlar biz buyursa ayrıkça bizim el ay çarvasında yaşap yatkandan keyin ay çarvasına dağı özgöçe kömül vurulak. Бул программалардын баары эң негизинен туура, аябай эл үчүн иштей турган программа. Өзгөчө мына айыл чарбасы, таза коом, таза шаар деген программалары элге дагы мага да аябай жагат да. Сиздин бардык жакшы сапаттарыңыз менен биз сизди тандап алдык. Эгерде Кудайым колдоп, эл колдоп, мына сиздер колдоп президент болуп калсам туугандар, менин үй бүлөм дагы, бир тууганым дагы, досум дагы кыргыз эли, Кыргызстандын эли, кыргыз мамлекети болот туугандар. Мен бардығын жыйыстырып, елге, жұртқа шын жүрегім менен кызмат кылып берем. Сооронбай Жээнбеков 9 номер. Өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.